кийимдерибиз болобу, баарыбызга бейиштен насип кылсын, амин. Тугандар, кайра тирилүү мындай болот. Ким кандай өлсө ошондой тирилет. Пайгамбар заткан кандай жашасаңар ошондой өлөсүңөр, кандай өлсөңөр ошондой тирилесиңер. Кыямат күнү адамдардын бардыгы жылаңай путу жылаңай, денесинде кийим жок жылаңач, сүннөткө отургузулбаган болуп тирилет. Кандай биринчи бу дүйнөгө келгениңерде кудум ошондой болуп тирилесиңер. Анан эң биринчи кийимди Ибрахим пайгамбарга кийгизет. Анан башкалар кийет. Ибрахим пайгамбарга. Эмне үчүн биздин пайгамбарыбыз абзел эле го, биринчи кийимди Ибрахим пайгамбар кийет. Эми мүмкүн Ибрахим алейхиссалам, алымдар айтышат, буга кийгизген себеби Ибрахим алейхиссалам отко таштаганда кийим жок болгон. Биз кийим кийгизилген эмес, ошого сый урмат катары Алла Таала биринчи кийимди Ибрахим пайгамбарга кийгизет. Ну кандай болсо да анан кийин бардыгына эле иншаллахамдулилlah кийим кийгизет. Бир хадис айтат пайгамбарыбыз мындай дейт. Ким бу дүйнөдө кембагалга кийим кийгизсе, Алла бейиштин жашыл кийимин кийгизет. Ким бу дүйнөдө адамдарга суу берсе, Рахикин Мактум деген мөөрлөнгөн бейиштин суусунан Алла Таала берет. Ким бу дүйнөдө бешарага тамак берсе, Алла бейиштин тамагын. Кандай абалда